Саламатсыздар, урматтуу достор. Биз азыр телефонду кантип компьютерге, через компьютер кантип проекторго беришти көрөлү. Биринчи, эгерде компьютердин программасы, система программасы Windows 10 болсо, ана улоону көрөлү. Анан бунда рабочий столго эле мышканы апарып туруп, контекст менюга кирип, баягы чыканчанын оң жагын басып туруп, параметр экранында киребиз дагы. Анан кийин ал жерде бизге чекесинде камералар чыгат, чекесинде командалар чыгат. Ал жерде проектирование на этот компьютерде басып туруп, ар компьютерде ар кандай болот. Бул компьютерде мен мурдатан улап жүргөнгө мына командалар коюлган. Доступны везде, в защищенных сетях деп тандап туруп, мына жерде башка сөздөр тандалып калышы мүмкүн да, ошон үчүн ушуну тандап коюшуңар керек. Каждый раз требуется подключение деп туруп, мынасы өчүк болушу мүмкүн. Тип требовать пин-код для связания. Ну, жандырып коебуз дагы болду. Мына немедеги этот компьютер можно обнаружить для проектирования только когда он подключен к электросети дегенди өчүрүп коебуз дагы. Анан кийин эми телефонго келели. Телефонго келип туруп, мисалы мына Mi'нин 6-версиясы экен, көрөлү канчанчы версия экенин. Телефоне Redmi 6 деген телефон экен. Мында настройкага киребиз. Беспроводной сети дегендерде дополнительный функция кирсек, бул жерде режим полета, VPN дагы, мына жерде акырында беспроводной дисплей деген бар. Беспроводной дисплей. Мына жерде ошонусун жандырып коебуз дагы. Анан мына жерде Wi-Fi жанык, уласа болчу нерселер, немелер, командалар бар. Мына жерде дагы бир компьютер бар, азыр ушуга дагы кошумчаланып, мына жерге дагы бирөө чыгыш керек. Мына компьютердин немеси, аты биздин мектептин атына коюлган эле, азыр көрүнүчү. Бул жерде азыр бизде көрсөтпөй атат. Мына көрсөттү. Ушул компьютерде баягыларда көрсөтүп чыккандан кийин бул телефондо мына жанып калат дагы, беспроводной. Кийинки саат барасыңбы? 2:30-да. Жок, азыр. Чайга чыгабыз. Сен кандайсың деп сабак бuyakta. Азыр. Сабакты үзөсүң. Киш болду уже. Кириш болду. Телевизионду жандырып туруңчу. Боюңузду көтөрө бериң. Куланыш керек. Отключен кадимгидей эле биздин телефон антип экранга чыгып калат. Ошондо биз кадимгидей эле биз көрүп жүргөн эле YouTube'дардан мынтип окуучуларыбызга түрдүү керектүү сабактарды көрсөтсөк болот. Мисалы үчүн Чыңгыз Айтматов. Чыңгыз Айтматов жөнүндө коюп бергибиз келген болсо, мисалы антип коюп беребиз дагы. Антип коюп туруп, муну биз ушул экрандан көрө берсек болот. Антип окуучуларга коюп берсек болот.
süreyim. Ana tavanın altında ererse birbirimize sura bakırış olan. Kurban yanında enerjisini basatın. Kaçtırın. O men azro cızığa kelem sen barsın o. Siz oturlayın.